Üşerde süйлösöm, internet'ten жазып чыгат, бүгүн да жазып чыкса керек, чубак ажыгер ушинтип айтты. Улутчу уйкуларды жекирип атат, антип атат, минтип атат деп сүйлөйт. Мен ошол бечара улут туугандарымы оорум ачып, ушул азыр калбаткан эркиндиги сактап калсын. Эртең ушул жерден куулуп кетпесин. Эртең өлкөбүздө проблема болгонго сен себеп болуп калба, амин дегени үйүң барып кетир деп айтып атат. Мен сага саясат сүйлөп атам. Мен сени муфтийиң болгон экинчи. Өлкөдөгү сайын каяга кетип атат, кандай сөзсө кандай жыйынтык болуп, сенден ар бириңе жакшыраак билет тууган. Антип ошол баары жакшы сезген. Мен сага жакшылык каалап атам. Бүгүн амин деп кырсаң эртең жума намазын өзүнө келишин билбей калышыңдан Кудайым сактасын. Амин деп эмес, Фатиханы кошуп окуяга калышың мүмкүн. Эгер сөз укпасаң. Сен сөз жөнүн угуп эме кыйын болбой эле. Атыңы бекитип, сүрөтүңү бекитип, анан чубак ажымын деп айтып, аркаман жазбай эле кой. Сен осуятты туура түшүн. Азыркы берилген неематты жакшы көрбөсөң, Кудайым алып коет. Алып да койду кээ бир жерлерде. Коргоп атышат. 15 адамга бирден артист бар мамлекетте. Дилдарлар жок болсун, артист болсун деди. Той өткөрсөң, аракты мамлекет алып келип, арак ичпесең, той кылбайт деген жери бар. Бизде узунун туура болуп, канча кафеде бардыгында ифтарлык кыласың, ифтарлыгын кафеде кылсаң болбойт деп тыйып койгон жерлер да бар. Ошону каалап атабыз. Мамлекеттер ынтымак биримдүүлүктү сакташ керек. Таксырын амин деген сенин пикириңде сүннат экен, майли айт. Только мечитте айтпа. Мечит чөбүскө түшүп каласың, вахабилердин мечити деп. Сен амин деп кыйкырган үчүн. Куран окуп калып эшикке чыгып кеткен үчүн, булар Куран укпайт, булар ушундайлар деген түшүккө түшүп калбасын үчүн сен айтып атсаң, өчөшкө эшикке чыгасың, жатталаш. Өчөшкө эшикке чыгасың. Аминди күчкө туруп экинчи катка чыгып алып, мага көрүнбөгөн жерде кыйкырып айтасың тууганым сен. Айтып бериң тууганым. Фитна адам өлтүргөндөн каттуураак күнөө болот. Ушундай маселе кыйын десе мага кел. Чарчаган сага айтып берем ошо. Сен чарчаганча. Мен чарчабын ишим ошо. Илими бары деле, илими жогу деле, Куран жаттаганы деле, жаттабаганы деле, далил келтиргенде далил келтирген ушул аят «Иннамал муъминуна ихватун». Әлбетте бардык муъминдар бир тууган деген аят ушул жерде келет. Биз бардыгы бир тууганбыз. Амин деп кыйкырасыңбы, кыйкырбайсыңбы, астыңа мас тартасыңбы, тартпайсыңбы, мени жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүңбү, сопусуңбу, мөбөт көрөсүңбү, көрбөйсүңбү, хезбусуңбу, ким айырмаң жок. Кылган карап жыгылып атасыңбы? Менин бир тууганымсың. Мен сага акыл айтып, сени туура жакка көрсөткөнгө милдеттимин тууганым. Жакшы айткан жукпасаң, жаман айтам. Жаман түшүнбөсөң, аны да катуураак айтам. Бирок сен угушуң керек. Себеби мен айтканды сага атаң айтпайт. Анти адам өзү билбейт. Агаң айтпайт, агаң өзү адашып, арагы ичип басып жүрөт. Таякен баптист. Катынын чачы арстандай болуп кеткен, прическа. İçkirin piyi var, orazanın önünde. Ömründe bir saat görgön emezsin, anam bir önsün ayıslanday bolboydu.